Баарына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, сиздерге бүгүн сүйүнүчтүү кабар бар. Биз көптөгөн жылдар бою күтүп келген кыялыбыз орундалды. Жалпы кыргыз элине, кыргыз спортуна чоң жаңылык жана тарых жаралууда. Кыргыздын мушкери Мыктыбек Оролбай уулу дүйнөдөгү эң белгилүү UFC уюму менен келишим түздү. Бул тууралуу маалыматты мушкер өзү да тастыктады. Мына ушул мушкерибиз барат. Жок, эми мунусу бармай болду деп отуруп, көпчүлүктүн үмүтү да өчүп бараткан эле. Бүгүн таң атпай сонун жаңылыкты угуп отурабыз. Мыктыбек UFC менен 4 беттешке келишим түзгөнү маалымдалууда. Бул кубанткан чоң жаңылык болсо, андан да көбүрөөк кубантканы биздин мыкы өз беттешин 4 күндөн кийин 19 ноябрь таңгамаал Лас-Вегаста өткөрөт. UFC Fight Night 82 мелдешинин алкагында Сербиянын Урош Медич аттуу тажрыйбалуу мушкери менен чыкмай болду. Эң башкысы беттешке эч кандай жаракатсыз Мыктыбек дагы атаандашы да келип алсын дейли. Биздин мушкердин рекорду 11 жеңиш, 1 жеңилүү, 1 тең чыгуусу болсо, каршылаштын рекордунда 9 жеңиш, 1 жеңилүүсү бар. Алар 77 кг салмагы, башкача айтканда жарым орто салмакта мушташа турганы белгилүү болду. Сербиялык Урош Медич 30 жаштагы мушкер. UFC'де 2021 жылдын март айынан бери мушташып келе жатат. Демек ал уюмдун деңгээлин сезип билип калган, уюмга көнгөн мушкер. Чоң уюмдарда дебют жасаган мушкерлердин көбү өзүңүздөр билгендей күйүп кетиши ыктымал. Андыктан Мыктыбек ошондон алыс болот деп күтөлү. Сербиялык мушкер UFC'де 2 жылдын ичинде 4 жолу мушташып, болгону 1 жолу жеңилди. Белгилүү Жалин Тернер аттуу каршылашка гана утулган. Калган кармаштарында жеңишке жеткен. Уюмга ал жеңиле элегинде келгени бар. UFC'де өткөргөн беттештеринин бардыгы убактысынан эрте жыйынтыкталган. Бутта туруп мушташуусу, кол соккулары жайында. Бирок Мыктыбек күрөш менен аны чарчатып, ground and pound'да мыкты болот деп ишенебиз. Дебют үчүн оңой атаандаш эмес. Кыргыз мушкери океан артына кеткенден бери LFA уюмунда 3 беттеш өткөрүп, үчөөндө тең жеңишке жеткен. UFC'нин мурдагы мушкери Юрая Фейбер менен чогуу кызматташып, бир командада эмгек кылып, мынтип азыр эң чоң уюмга келди. Биздин балбанга бир гана ийгилик каалайбыз. Кошумча маалыматтар болсо кабарлап турабыз. Каналга сөзсүз катталып, колдоп комментарий жазып коюңуздар.